Саламатсыздарбы спорт сүйүүчүлөрү, НТ Спорт телеканалы назарыңыздарды ВФ 72 Selection 21 турнирине бурмакчыбыз. Жана ушул Борбор калабыздагы Стронг бокс залында орун алган ВФ таймаштын алкагындагы көздүн жоосун алган өзгөчө беттештер жана ушул алгачкылардан болуп кыргызстандык мушкерлердин ортосундагы беттеш көк бурчтан Накен Алибек уулу болсо, кызыл бурчтан чыккан бул Айбек Жуманазаров. Демек эки мушкердин ушул аракеттерин дагы байкап көрөбүз. Накен Алибек уулу тууралуу айтадыган болсок, 21 жашта, салмагы ушул 61 килограмм, боюнун узундугу 170 сантиметр. Буга чейинки ушул ВФ Аматорстун бир нече мелдештердин алкагында жеңишке жеткен. Ошол бүгүн эми профессионалдык рингдеги алгачкы беттешин өткөрөт. Анын башкаруучусу Азиз Мусаев. Накен Алибек уулу менен ошол беттештикке кез келген бул Айбек Жуманазаров. Ал ошол боюн узундугу 170 сантиметр. Ал дагы ошол эрежесиз эр уруш боюнча Кыргыз Республикасынын чемпиону. Демек биз ошол эки мушкер тең алгачкы рет беттештерин өткөрүп жаткандарын дагы эсиңиздерге салып өтөбүз. Жана Накен Алибек уулу менен Айбек Жуманазаровдун кимиси мыкты жана кимиси жеңишке жетерин дагы албетте бирге байкайбыз. Ар бир аракет, ар бир ошол жолдонгон сокку бул жеңиш үчүн экенин дагы билебиз. Жана азырынча Накен Алибек уулу каршылашын тейкдаунга кетире алды. Жана андан аркы аракеттерин көрүүгө Айбек Жуманазаров өзүнүн ошол каршылашын толугу менен колдорун байлап алып, тоскоолдуктарды да көрсөтөт. Айтор ар бир аракет, ар бир жолдонгон сокку бул эми мушкерлердин дагы ушул аракеттеринен бири десек болот. Демек биз буга чейин ушул ВФтин Amateurs Fight турнири, андан кийин ошол Selection өтүп, Selectionден дагы өзүнүн бир нече рет мыкты көрсөткөндөр бул эми ВФ Pro Fight'та өз алга аракеттерин көрө алат. Азырынча Айбек Жуманазаров ошол каршылашынын астынан чыгып өткөнгө жетишти. Бирок Накен Алибек уулу мынтип каршылашынын колун кайрып болгон аракеттеринин экинчи аракеттери жана бул ирет эми жок. Бул ирет Айбек Жуманазаров өзүнүн ошол колун экинчи ирет кайрып алгандан чыга алган жок. Дагы Накен Алибек уулу мынтип өз мөөнөтүнөн мурда дагы жеңишке жетип олтурган көрдүбүз. Албетте ар бир аракет, ар бир ошол спортчулардын жеңишке болгон умтулуулары бул эми мыкты жыйынтыктарды дагы берет. Демек Накен Алибек уулун ошол профессионалдык рингдеги алгачкы жеңиш менен куттуктайбыз. Албетте мыкты баштай алды. Алтымыш бир килограммга чейинки ошол салмактагы кармаштар жана ошол кызыл бурчтан чыккан бул Магомед Расул Магомед Гаджиев. Ошол кыргызстандык 21 жаштагы мушкер буга чейин ошол ВФ Amateurs турнирлеринде бир нече рет жеңишке жеткен. Бүгүн эми ал ошол профессионалдык рингдеги өзүнүн дебюттук беттешин өткөрөт. Ал эми анын каршылашы көк бурчтан чыккан Байел Канаев. Демек Байел Канаев ошол 20 жашта, боюнун узундугу 178 сантиметр. ВФ Аматорстун ошол алдагы чемпиону аталган. Демек ВФ Аматорста өзлөрүн мыктылап көрсөтүп, ал жактан ошол бир нече рет жеңишке жеткен мушкерлер бүгүн эми ВФ 72 Selection 21 мелдешинин алкагында кимиси мыкты экен дагы аныктоого умтулушат. Магомед Расул Магомед Ходжаев каршылашын тейкдаунга кетирүү менен өзгөчө аракеттерди көрүүгө умтулган, бирок анын бири дагы оңунан чыккан жок. Байел Канаев ошол коргонууда өзүн мыктылап көрсөтө алды десек дагы туура болот. Жана азыр Байел Канаевдин ошол сүрөнгө алып алдыга дем күч бергендер бар. Байел Канаевден лоу кик жана андан аркы ошол аракеттери
кандай болот анын дагы бардыгын байкайбыз. Байтор Магомед Расул Магомед Кожаев чындыгында эле бул эми ошол ар бир аракеттерин көрүүдө мыкты экенин дагы улантат. Кайрадан тейкдаунга кетирүүгө болгон аракет жана Магомед Расул Магомед Кожаев бул ирет көксөгөнүнө жетти. Ал эми Байел Канаев кандай коргонуу бөлгөндө аракеттерди көрөт. Негизинен эле спортчулардын ушул рингдеги алгачкы беттештерин бардыгы жеңиш менен баштагысы келет жана Магомед Расул Магомед Кожаев дагы ал ойдон таптакыр алыс эмес экенин анын ушул көрүп жаткан ийгиликтүү аракеттерин ыламдап айтсак болот. Жана ой Байел Канаев колун алдырган, бирок ушул канча дагы беттештин жүрүшүндө ал да бир рет колун алдырат жана Магомед Расул Магомед Гаджиев өзүнүн ушул аракеттерин көрүүдө толук түрдө ишенимдүү көргүсү келет. Демек Байел Канаев колун каршылашынын мундусунан алчы өткөндөн кийинки аракеттерин байкайбыз жана Байел Канаев азыр Магомед Расул Магомед Гаджиевдин ар бир аракеттеринен ушул өзүнүн мыкты каршылыгындагы көрсөтүүгө умтулат. Колдорду көбүнчө ушул кайрууга Магомед Расул Магомед Гаджиев аракетин көрүүдө буга чейин дагы ушул каршылашын тейкдаунга кетирип айтор көбүнчө ушул жердеги абалдарда жеңишке жетүүгө болгон умтулууларына Байел Канаевдин дагы бул жерде көбүнчө ушул соккулар менен аракеттер менен дагы өз аракетин көрүүгө жөндөмдүү экенин умтулат. Жана Байел Канаев ар бир аракетти ийгиликтүү көргөн умтулат жана эки ирет ошол түз жолдонгон жептери каршылашынын жак тушунан орун алды. Лоу кик бар. Азырынча ушул соккуларды жолдоду Байел Канаев чындыгында эле активдүүлүгүн дагы көрсөтөт. Демек Магомед Расул Магомед Гаджиев биринчи раундтун соңку ушул мүнөттөрүндө чарчап калганын дагы байкоодобуз. Жана спортчулардын аракеттерин байкайбыз. Байел Канаев мыкты азыр ошол базган соккулары менен же болсо ошол балка деп койсок дагы болот. Каршылашынын үстүнө отуруп алып өзүнүн толук түрдө үстөмдүгүн жүргүзүүгө дагы умтулат. Ал эми Магомед Расул Магомед Гаджиев 21 жаштагы спортчу коргонууда өз аракеттерин көрүүдө жана эгер деле ал мынтип колдорун коргонбой токтотуп кала турган болсо анда беттеш дагы өз мөөнөтүнөн мурда токтоп калуу коркунучу бар. Ой Магомед Расул Магомед Гаджиев чыгып кетүүгө умтулган. Ал эми Байел Канаев толугу менен каршылашынын ушул өзүнүн кубаттуу соккулары менен беттештин мөөнөтүнөн мурда дагы бүтүрүүгө убакыт мүмкүнчүлүк толугу менен жаралуу олтурат. Аны байкаган спортчу мынтип соккусунан сокку жолдойт жана Магомед Расул коргонуу бөлүгүн өткөндөн кийин мынтип эми албетте кубаттуу соккуларды дагы өзүнө өткөрүп алды. Бул соккулардын ар бири жок эле дегенде 21 жаштагы Магомед Расул Магомед Гаджиевди толугу менен ошол чарчатып дагы койду, канчалаган күчүн алды. Ал эми анын үстүндөгү активдүү аракеттерди көргөн Байел Канаев ошол өзүнүн мыкты экенин дагы көргөзө чалды. Демек биринчи раунд соңуна чыгат. Биз болсо экинчи бөлүктү күтөбүз. Демек экинчи раунд жана биринчи бөлүк Байел Канаевдин пайдасына дагы ушул көбүрөөк чечилгенин айтсак болот. Албетте Магомед Расул Магомед Гаджиев бир рет каршылашын тейкдаунга кетире алды. Ал эми андан сырткары ушул түз кубаттуу соккуларды, лоу киктерди
жолдоду Байел Канаев мыкты боло алды. Тең салмактуулукту жоготуп коюудан сак болушу керек. Ар бир аракет, ар бир жолдонгон кубаттуу сокулар спортчулардын ушул тийиштүү упай алышында да жардам берет. Түз соккандан кийин каршылашма ушул жыгыты болгон аракет Байел Канаевдики чындыгында эле мыкты жана каршылашынын сол колун байлап алгандан кийин өзүнүн оң колу менен активдүү болууга дагы умтулган жана кайрадан анын бетин басып алып чүргөндөн кийинки Байел Канаевдин аракети Магомед Расул Магомедгажиевдин азыр атаандашын байлап алуу болгон аракеттери толугу менен оңунан чыкпайт жана кубаттуу кайрадан эле базган соккулар деп койсок дагы болот. Же болбосо ушул балка соккуларды орундоодо Байел Канаев чындыгында эле мыкты. Айтор жаш ушул мушкерлердин аракеттери булардын профессионалдык рингдеги дебюттук ушул беттештеринин ар бири өзгөчө аракеттер менен коштолушу керек. Байел Канаев азыр мынтип өзүнүн сол буту менен каршылашын ишенимдүү түрдө ушул басып алат дагы. Айтор ушул Байел Канаев өзгөчө аракеттерди да көрүүгө толугу менен умтулду. Эки колун тең байлап ошол толугу менен өз көзөмөлүнө алып андан кийинки сокулар жолдо болгон умтулуулар жана жок. Бул жерде Магомед Расул Магомедгажиев беттешти. Улантууга таптакыр чамасы келген жок. Ал эми Байел Канаев акырын ошол экинчи раундда өз көксөгөнүнө дагы жете алды. Демек биз Магомед Расул Магомедгажиев эч кандай оор жаракат албайт деп азырынча үмүт эте туралы жана азыр дарыгерлер анын колун кармайт. Ал эми жеңишке болсо Байел Канаев техникалык нокаут менен жеңишке жетет. Куттуктайбыз. Демек, кыргызстандык ушул 66 килограммга чейинки салмактагы мушкерлердин ортосундагы кармаш көк булуттан Булут Асан уулу, ал эми кызыл бурчтан анын каршылашы Санжар Жолдошбеков. Көк бурчтан чыккан Булут Асан уулу тууралуу айтып турган болсок 20 жашта, боюнун узундугу 173 сантиметр. Алгыр ошол спорт клубунда Асан Касымов менен Актилек Жумабек уулунун колунда машыккан Булут Асан уулу деп ошол көк бурчтан чыгат. Ал эми кызыл бурчтан чыккан анын каршылашы Санжар Жолдошбеков 22 жашта, боюнун узундугу 172 сантиметр. ММА боюнча Азия ошол чемпиондугунун байгелүү орундарынын ээси жана ММА боюнча ошол спорттун ошол чеберине талапкер экен да айтабыз. Эки мушкер тең ошол тейкдаундарга кетирүүдө бири-бирин муунтуп алууда өтө бир активдүү аракеттерди көрө баштады жана Булут Асан уулу азыр каршылашын толугу менен мынтип муунтуп алгандан кийинки аракеттерден Санжар Жолдошбеков котулуп чыгып кете алат. Демек ошол Исхак Шералы уулунун тарбиялануучусу Ихлас спорт клубунда машыгат жана ал мынтип 3 бурчтук ыкмасынан чыгып калуудан дагы бир аз коргонулар бар. Албетте колун өткөрүп алган жана кез-кези менен өзүнүн оң колу менен дагы каршылашына соккулар жолдойт. Ал эми Булут Асан уулу албетте каршылашын 3 бурчтук ушул ыкмасына алда дагы ийгилик жаратууга умтулат. Санжар Жолдошбеков азыр туруп кете алабы деген дагы суроолор бар, бирок менимче андайды азыр аткарууга анда мүмкүнчүлүк жок. Демек Булут Асан уулунун пайдасына чечилүү коркунуч дагы бар жана эки спортчу тең мынтип өзлөрүнүн ыңгайлуу абалдан чыгып кетет. Өзүнүн артты көздөй ашара чабуусу Санжар Жолдошбековдуку 2 ирет коштолду жана күчтүү ошол тейкдаунга кетирүү менен дагы коротуп албасы керек. Ал ортодо Булут Асан уулу
каршылашын толугу менен муунтат жана анын мынтип ой бар күчүн алгандай ушул кубаттуу булчуңдары менен муунтуп жеңишке жетет. Айтор Булут Асан уулу чындыгында эле каршылашын ушул муунтуда өтө бир ыңгайлуу абалга келип калды. Ал эми Санжар Жолдошбеков мындай учурга бардыгын өзү дагы ушул алып барып өзүн ыңгайсыз абалга кептеп койду десек да болот. Айтор биз Булут Асан уулунун ушул алгачкы ушул профессионалдык рингдеги жеңиши менен куттуктайбыз. Бүгүн эми ушул спортчулардын ар бири көбүнчөсү ушул көпчүлүгү дебюттук беттештерди өткөрүп жаткан эсиңиздерге салып өтөлү. Бул ВФ 72 Selection 21 турнири. Демек 61 килограммга чейинки ошол салмак чембирдиктеги кармаштар жана Өмүрбек Артыкбаев көк бурчтан чыккан болсо, Бахрам Ширикбаев кызыл бурчтан чыккан спортчу. Эки спортчунун тең ошол өмүр аянына токтоло турган болсок, Өмүрбек Артыкбаев 21 жашта жана ал ошол боюн узундугу 180 сантиметр, Кыргызстандын эрежеси эруш боюнча чемпион атыккан болчу. Профессионалдык рингде бир беттеш өткөрүп жеңишке жете алган Өмүрбек Артыкбаев 61 килограммга чейинки салмакта аракеттерин көрүүдө. Ал эми анын каршылашы тууралуу айта турган болсок, Бахрам Ширикбаев мына кызыл бурчтан атаандашын рингден торуна такып алган болчу. Андан кийин ал өзүнүн ыңгайлуу позициясын Өмүрбек Артыкбаев калтырып койду. Айтор Бахрам Ширикбаев 20 жашта, боюн узундугу 173 сантиметр жана атаандашынын ошол үстүндө ыңгайлуу абалда кала алган жок. Кантсе дагы тегдамга кетирүүгө толугу менен умтулду. Ал ошол буга чейинки ВФ Amateurс турнирлеринен бир нечесинде жеңишке жете алган Адлет Кокуловдун тарбиялануучусу Жолборс ушул спорттук клубунда машыгат жана Өмүрбек Артыкбаев азыр кандай гана ушул кубаттуу муунту алды жана анын муунту алуусунан бул жерде Бахрам Ширикбаев кутулуп кете алат болду экен. Демек чыгып кете алды жана Бахрам Ширикбаев мындан кийинки аракеттерин көрүүдө дагы өзүнүн ийгиликтүү көрсөтүшү керек. Ал эми Өмүрбек Артыкбаев чындыгында эле эми буга чейин атаандашына караганда бир беттеш көбүрөөк өткөргөн профессионалдык рингде жана эми ал беттешинде жеңишке жеткен Өмүрбек Артыкбаев бул иреттагы жеңишке жетүүнү көздөйт. Ал эми Жолборс ошол спорт клубунун өкүлү болгон Бахрам Ширикбаев бул эми оңой олтоң менен жеңилүүнү көздөйт. Айтор Жолборс ошол Жолборс спорт клубунун чыккан спортчулары бир гана жеңиш үчүн жана алдын көздөй гана ашыгып талпынгандарын жакшы билебиз. Өмүрбек Артыкбаевдин буттарын байлап алгандан кийинки ошол кызыл бурчтан чыккан спортчунун аракеттерин Кайыз жана Азамат Бали азыр Өмүрбек Артыкбаев туп каршылашын ол мен муунтуга умтулат. Ал эми капталдан кубаттуу соккуларды дагы кошумча жолдого умтулуулары бар. Ой Өмүрбек Артыкбаев муунтук кымасы менен жеңишке жетет жана бүгүнкү ушул беттештин жүрүшүндө муунтук кымасы менен жеңишке жеткен мушкерлер абдан эле ошол көп үчүнчү балбан үчүнчү ошол мушкер муунтук кымасы менен жеңишке жетти. Биз болсо кийинки кармашты күтөбүз.
61 килограммга чейинки мына ушул салмактагы беттештер жана кызыл бурчтан Алмамбет Нусратилла уулу болсо, Үсөн Ажыбаев көк бурчтан чыккан спортчу. Демек мына ушул эки спортчунун аракеттерине голубуз. Үсөн Ажыбаев тууралуу айта турган болсок, 20 жашта, боюнун узундугу 168 сантиметр. Мына ушул Евразиянын чемпиондугунда ошол призер аткан жана албетте Азиз Мусаевдин жетектөөсүндө Жолборс Тим спорттук клубунда машыгат. Ал эми анын каршылашы Алмамбет Нусратилла уулу мынтип сокку артынан сокку жолдоп жаткан спортчу. Эрежеси эр боюнча Кыргызстандын чемпиону жана спортчулардын албетте кубаттуу соккуларды алмашысынан кийин Алмамбет Нусратилла уулунун көзүнө каршылашынан колу дагы кирип кеткен экен. Боюнун узундугу 172 сантиметр болгон спортчу буга чейин профессионалдык рингте 2 беттеш өткөрүп, анын биринде жеңишке жетсе, биринде тең чыгууга аргасыз болгон. Ал Амангелди Тагаевдин кол алдында Тагайби спорттук ушул клубунда башууларын өткөрөт жана мынтип алыстан тизелер менен кубаттуу соккулар менен кирип келет. Ар бир көргөн аракети өзүнө ишенимдүү жана чындыгында эле мыкты болуп жатат. Алмамбет Нусратилла уулу ар бир аракеттерди көрүүдө дагы ийгилик толуга умтулат жана каршылаштын колу мынтип кайры коюлгон аракеттери оңунан чыккан жок. Ал эми Үсөн Ажыбаев дагы Алмамбет Нусратилла уулу дагы экөө тең өтө бир жогорку мына ушул беттешти өткөрүүгө умтулушту, экөө тең көп ашыгышты жана анын соңунда сөзсүз түрдө ушул каршылаштын катачылыгын колдоно билген спортчу Алмамбет Нусратилла уулу жеңишке жете алганын дагы айтып өтсөк болот. Үсөн Ажыбаев беттеште мыкты баштаган. Албетте Үсөн Ажыбаевдин аракеттери бул ирет ойлогон ойго оңунан чыккан жок. Биз болсо кийинки беттешти күтөбүз. Жана 61 килограммга чейинки салмактагы кезектеги беттеш Алашбек Жашанов менен Нурлан Камалбек уулунун ортосунда болот. Жана биз ушул эки спортчунун аракеттер тууралуу айта турган болсок, Алмамбек Жашанов 22 жашта, боюнун узундугу 171 сантиметр. Кыргызстандын ошол эрежесиз эр уруш боюнча 2 жолку чемпиону Шола Аманбаев жана Өмүрбек Бапиевдин кол астында Лига спорт клубунда машыккан спортчу. Бул ошол колундагы кара спорттук мелей тагынган спортчу. Ал эми колундагы ошол кызыл бурчтан чыккан. Бул анын каршылашы 25 жаштагы Нурлан Камалбек уулу. Демек ушул Нурлан Камалбек уулу эрежесиз эр уруш боюнча Кыргызстандын чемпиону аткан 25 жаштагы спортчу. Руслан Амановдун кол астында Запад Ош спорт клубунда тарбияланат жана биз эки спортчунун тең аракеттерин байкап көрөбүз. Чындыгында эле ошол Шола Аманбаевдар жетектеген Лига спорт клубунун өкүлдөрү дагы ошол ВЭФ уюмунун беттештерин өзлөрүнүн бардык тарабынан мыкты көрсөтүп келет. Жана Алашбек Жашанов өз аракетин кандай көрөрүн дагы байкап көрөлү. Нурлан Камалбек уулу бир аз тажрыйбага салууга дагы умтулат. Ал эми Алашбек Жашанов ал
жаштыктын деми менен, жаштыктын күчү менен дагы өз аракеттерин, өз ошол соккуларын жолдоодо ийгиликтүү умтулат. Демек бир тейкдаун дагы орундалды Алашбек Жошанов бул аракеттер үчүн. Ошол беттешин сөз түрдө оң упайларын алат. Ал эми Нурлан Камалбек уулу каршылашын байлап алууда жолсо ушул аны колдору менен соккуларды жолдоо болгон аракеттерин байлап алды. Толугу менен ийгиликтүү умтулат. Демек 3 буруштукка болгон аракет жана Алашбек Жошанов эми бул учурдан кандай чыгып кетет байкайбыз. Толугу менен ушул 3 буруштукка алга мүмкүнчүлүк азырынча Нурлан Камалбек уулунда. Көбүрөөк ушул бул спортчулар көпчүлүктөр ошол самбо боюнча, жолсо күрөш боюнча, кикбоксинг боюнча, бокс боюнча ошол чемпионат кылып жүрүп кийин гана ВФК өз аракеттерин көрсө, бул спортчулар ошол жаштайынан спорттун аралаш уруш түрлөрү боюнча беттештерин өткөрүп ал жакта чемпионат чыккан жигиттер. Демек булар ошол жерде дагы, жолсо турган абалда дагы аракеттерин көрүп коюуга умтулушат. Нурлан Камалбек уулу каршылашын андан ары тартып кете алабы, же болбосо Алашбек Жошанов бул учурдан чыгып кетүүгө дагы өз мүмкүнчүлүгү болобу? Балким бул жерден азыр ушул Алашбек Жошанов биринчи мүмкүнчүлүктө туруп кетүүгө өз аракетин көргө умтулгандыр. Канча да кубаттуу соккулар бар жана Нурлан Камалбек уулу каршылашын мынтип 3 бурчтук ыкмасынан чыгарып алгандан кийинки аракеттерде эми ийгиликтүү умтулушу керек. Ал эми Алашбек Жошанов ушул байлоодон чыккандан кийинки кубаттуу соккуларды, кубаттуу аракеттерди көрүүгө дагы дайын экенин көрсөтөт. Ой. Спортчулардын экөө тең мүмкүнчүлүктөрдү колдон чыгарат. Нурлан Камалбек уулу каршылашынын ушул көзүнүн четин чара койгон экен. Жана Алашбек Жошанов албетте каршылашына кирип барууда. Абайлоосу дагы сарыл. Ал эми Нурлан Камалбек уулунун кыймылы, аракеттери бардыгы мыкты болот. Биз ушул бул мушкерлердин дагы ВФ уюмундагы 2-3 беттешинен кийин булардын дагы ушул кайманаттары дагы пайда боло баштаганын билебиз. Азырынча экспортчунун балким өз досторунун арасында Нурланды ушул Нуке деген сыяктуу, Алашбекти Алаш деген сыяктуу ушул кайманаттар менен чакыраттыр. Ал эми ушул 8 бурчтуктун жолсо октагондун ичине киргенден кийин алардын эч кандай аттары дагы жок. Демек бул ирет ушул биринчи раунд соңуна чыгат жана алгачкы раунд жыйынтыкталгандан кийин биз экинчи раундду күтөбүз. Экинчи раунд Алашбек Жошанов менен Нурлан Камалбек уулунун ортосундагы кармаш. Биринчи раундда Алашбек Жошанов көбүнчө ошол каршылашын тейкдаундарга кетирип жерден аракет көргөнгө умтулду. Ал эми Нурлан Камалбек уулу каршылашына сокку жолдоду, тамай болгону каршылашынын ушул көзүнүн чети жарылып тургандан дагы байкасак болот. Жосу ушул кош каты деп ошол тагыраак айтканда дагы бар жана лоу кикке хук менен, каптал хук менен жооп берүү. Андан ары кайрадан ошол каптал соккуну жолдоп каршылашын тейкдаунга кетирүүгө Алашбек Жошанов умтулган. Алашбек Жошанов каршылашына кирип барууда. Абайлоосу сөзсүз түрдө сарыл канча дагы
Ар бир кармашты, ар бир аракетти спортчулар көргө дагы умтулду. Алашбек Жашанов. Ой, тейкдаун бар, бирок албетте өз ойлогондой тейкдаун эмес. Ошол жерден каршылашын бутун байлоого алабы? Буттар менен байлап алып андан ары ошол сокуларды жолдосу дагы болот. Ал эми Нурлан Камалбек уулу барган сайын ошол буттарын каршылашынын иштарына киргизип, аны байлатпого дагы толугу менен өзүнө шарт түзө алды. Жана Алашбек Жашанов сокуларды ошол кубаттуу сокулар Алашбек Жашановтан орундалды. Алашбек Жашанов азырынча экинчи раундтун ошол жүрүшүндө беттеш толугу менен көзөмөлдөйт. Ой, ичканак менен Нурлан Камалбек уулу аракетин көрбөшү керек. Бул эрежеге каршы жана дагы бир тейкдаунга кетирүү. Андан ары каршылаштын эми ушул жерде буттарын байлап алышы керек болчу. Жок, тескерисинче үч бурчтук ыкмага да түшүп калуу коркунуч бар. Алашбек Жашанов ошол жерде сокку артынан сокку жолдоп өзүнүн ошол буга чейинки даярдыктарын көрсөтүүсүз ары коргонууда Нурлан Камалбек уулу ишенимдүүдөй, бирок жолдогон соккулар мыкты болсо анда бардык тосмолорду дагы ушул талкалап өтсө болорун жакшы билебиз. Каршылаштан колун кайрууга болгон Нурлан Камалбек уулунун аракети оңдон чыккан жок. Биринчи ушул бөлүктө дагы колду кайруу менен жеңишке жетүүгө болгон аракеттер бар. Болчу эки спортчунун тең ошол чалга түшкөнүн көрдүк, чарчап жана ой мыкты тейкдаун, бирок өзү каршылашынын ошол мунчусунда дагы калып калды. Албетте азыр Алашбек Жашанов беттешти мындан ары уланта алабы же жокпу байкайбыз. Анын чекеси дагы шишип чыккан экен. Мынтип кош каты жарылып, азыр Алашбек ошол Жашановго эч кандай коркунуч жаратпайт. Демек беттешти уланта алат Алашбек Жашанов. Мына ушуга чейинки соккуларды көтөрдү, өзү дагы соккуларды жолдой алды. Демек эми бар күчүн, бар аракетин жеңиш үчүн гана жумшашы керек Нурлан Камалбек уулу. Каршылаштын ошол чекесин гана карап токтоп турат. Азырынча аракеттерди көрбөйт. Эки мушкер тең албетте бири-биринин кубаттуу сокуларынан тайсалдап тургандай дагы таасирлер бар. Аракеттер лоу-кик менен уланат Нурлан Камалбек уулу. Активдүүлүк керек мына башкы калыстагы ушул эки спортчунун тең. Ар бир аракети кубаттуу көргө чакырат жана ички лоу-кик. Андан ары кайрадан ашыгышпайт. Демек экинчи раундтун жүрүшү. Ой. Экөө тең бири-биринин ошол бутуна кирип барууда дагы кагылышып алат. Жана Алашбек Жашанов ошол жерден муунтуп кетүүгө дагы мүмкүнчүлүк бар. Эгер деле Нурлан Камалбек уулу ага мүмкүнчүлүк жаратып берип койсо. Жок, Нурлан Камалбек уулу абал толугу менен көзөмөлдөп тескерисинче каршылаштын тейкдаунга кетирүүгө дагы умтулат. Жана дагы бир мыкты тейкдаун бар. Андан ары кубаттуу сокулар керек болчу. Жана экинчи раунд дагы мынтип соңуна чыгат. Биз демек үчүнчү бөлүктү күтөбүз.
Демек 3-чү раундтун жүрүшү жана кызыл бурчтан чыккан бул Нурлан Камалбек уулу болсо көк бурчтан Алашбек Жашанов анын каршылашы экен дагы эсиңиздерге салып өтөбүз. Тизе менен турган учурдагы сокко Нурлан Камалбек уулунун коңунан чыккан жок. Алашбек Жашанов дагы тейкдаунга кетирүүгө умтулган. Ал ортодо атаандашын мынтип байлап алгандан кийин муунткан жок. Демек биз спортчулардын бири-бири менен кубаттуу соккуларды алмашуусун жана өз аракеттерин көрүүдө ийгилик жаратууга болгон умтулууларын байкайбыз. Каптал соккулар менен Алашбек Жашанов Лига спорт клубунун өкүлү экенин дагы эсиңиздерге салып өтөлү. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Ошол эрежеден сырткаркы аракети жана бир ошол упай андан кемитилет. Бул эми ошол беттеш эгерде эле кайсыл бир спортчунун техникалык нокауту менен жолсо колдорун кайруу ыкмалары менен муун тыкмалары менен жеңишке жетпей кала турган болсо анда жеңиш атаандашына дагы толугу менен ыйгарылып калышы ыктымал. Бирок биз ушул Алашбек Жашановдун калган аракеттери да мыктылыкты ишене туралы. Тооно калып чабуу Нурлан Камалбек уулунуку. Жана эми 3 бурчтукка алууга болгон аракети ona чыккан жок. Нурлан Камалбек уулунун азыр каршылашын ушул каалагандай соккуларды жолдого мүмкүнчүлүк жаралуу турат. Ой-ой. Тип өз көзөмөлүнө дагы Алашбек Жашанов талып алды. Нурлан Камалбек уулу эми каласа капталдан каласа түз соккуларды жолдоп ар бир аракетин көрсө болот. Дагы бир кубаттуу сол мушу өз ордуна чыгат. Муунтууга болгон аракеттер оңунан чыккан жок. Караңыздар, кандай гана ушул азыр байлап алуу бар. Албетте Алашбек Жашанов бул ошол байлап алуудан чыгып кетүү үчүн өз ордунан туруп алдын көздөй ашыкпаса анда мынтип сокку үстүнөн сокку өткөрүп алып турат жана соккуларды өткөрүп алуудан дагы абайлоосу зарыл. Ой-ой-ой. Алашбек Жашанов азыр эмне айла амал табарын дагы таппайт. Ал эми ушул ийгиликтүү абалда ыңгайлуу позицияда турган Нурлан Камалбек уулу кааласа муштайт, кааласа муунтат. Айтор мынтип эми өзүн казанчы дагы кылып алчак болот. Эми казанчынын өз эрки кайдан кулак чыгарса дегендей Нурланбек Камалбек уулун дагы кааласа муунтууга, кааласа мынтип каршылашынын бетин көздөй муштолорун дагы өзү билет. Андан ары муунтат жана ой-ой-ой. Алашбек Жашанов чыныгы мына ушул баатырлардын мүнөзүн көрсөтүүгө дагы тырышууда, багынгысы келген жок. Ал бардык учурда ушул көзүнүн чекесинин шишип кеткенине карабастан багынган жок. Демек муунтуудан дагы ал мынтип кутулуунун бир айламалын таап алды. Ал эми Нурлан Камалбек уулу үчүн албетте бул аракеттер ийгиликтүү болгон менен кийинки беттештерге ишенимди жеңишке жетүүсү керек. Кааласа ошол муунтса дагы болот. Жок, бирок ал муунткан жок болгону каршылашынын арт тарабынан гана сокку артынан соккуларды жолдоосун дагы көрүүдөбүз. Аракеттери бар. Ар бир учур, ар бир аракет тип соккулар менен жолдонот.
Алашбек Жашанов мына эми гана эбин табат жана өзүнүн сол кол менен артты көздөй. Соклар жолдойт, ал ортодо беттеш минтип соңуна чыгат жана биз эми жеңүүчүнү ушул калыстардын чечимин да күтөбүз. Канча дагы эки мушкеттен ошол соңуна чейин батырлык мүнөздү көрсөтө алышты. Биз жеңүүчүсү ким экенин аныктайбыз. Победу решением судей со счетом 3-0 одержал Камалбек Улы. Демек Нурлан Камалбек уулу албетте татыктуу жеңишке жетти. Ал мына ошол 3-чү раунддун соңунда 2-чи раунддагы тейкдаундар жана 1-чи раунддагы дагы ушул аракеттери менен деп жеңишке жетет. Жана 66 килограммга чейинки ушул салмактагы беттештер Манас Абдыразак уулу жана Нургазы Кайрат уулунун ортосундагы беттеш. Кызыл бурчтан чыккан Манас Абдыразак уулу тууралуу айтып отурган болсок, 177 сантиметр, боюнун узундугу 23 жашта. ВФ Amateurs ушул турниринин бир нече жолку жеңүүчүсү, профессионалдык рингде 2 беттеш өткөрүп экөөнү тең жеңишке жете алган. Ушул Манас Абдыразак уулу Нурбек Жаныбаевдин кол астында Шумкар спорт клубунда машыгат жана анын көк бурчтан чыккан каршылашы Кайрат Нургазы уулу тууралуу айтып турган болсок, ал профессионалдык рингде 4 беттеш өткөргөн, боюнун узундугу 174 сантиметр, 22 жашта. Хасан Сапахуновдун кол астында машыккан спортчу деп активдүү болууга дагы умтулат. Ал эми кызыл бурчтан чыккан Манас Абдыразак уулу күтөт толугу менен каршылашынын кирип келүүсүн. Эки спортчу тең жеңилүү ызасын буга чейин таталек болсо, бүгүн эми ошол экөөнүн кимдир бирөөсү жеңүүчүнүн, ал эми экинчиси жеңилүүчү деген дагы ошол Татайтор бир ошол 8 бурчтук тор, анын ичиндеги 2 мушкер, 3 раунд бар жана ушул нерсенин бардыгы келип бир жеңүүчүнү дагы аныктайт. Ашыгышкан жок, экөө тең бири-бирин күтөт. Айтор чочулайт бири-бирин буга чейин ошол аңдап көрүп байкаган эмес. Экөө тең бири-бири тууралуу маалыматтар аз, андыктан аракеттерди дагы байкайбыз. ВФ ошол 72 Selection 21 турниринин алкагындагы спортчулардын ошол жүздүктеш жолсо ошол Стердаунда абдан бир спортчулардын чоң кадамдарды таштагысы келгенин, чоң аракеттерди көргүсү келгенин дагы жакшы билебиз. Андыктан булар эми ошол дүйнөдөгү 2000ден ашык ошол эрежесиз туруштарды уюштурган оюмдардын ичинен дүйнөдөгү 30-тизмектен орун алган ВФ оюмунун профайт турнирлерин өтүү үчүн дагы аракеттерин көрөт. Андыктан алар жеңилбеши дагы кажет экенин билет. Бирок активдүүлүк сөзсүз түрдө эки мушкерге тең керек болчу жана алар ушул аракеттерге, кадамдарга дагы бара алышты. Манас Абдыразак уулу каршылашын тейкдаунга кетирүүгө умтулат. Кайрат Нургазы уулу болсо тескерисинче ушул мунту аркылуу каршылашынын колдорун кайроо аркылуу дагы жеңишке жетүүнү азыр көксөдө. Бирок спортчулардын кимисинин ушул ойлогону ишке ашарын байкап көрөбүз. Ашыгышкан жок. Айтор ушул кыргызда кол жеймин дейт, куйрукту Кудай билет, буйрукту деген дагы сөз бар. Спортчулардын бардыгы жеңишке жетебиз деп чыгат. Ал эми ушул буйрукту албетте
булар эми жеңилип же болбосо жеңгенден кийин гана бул ушул кармашта кандай буйрук бар экенин дагы аңда билишет. Манас Абдыразак уулу өзүнүн ушул кара күчтүн ээси болгон же болбосо ушул физикалык жактан мыкты даярдыгы бар Кайрат Нургазы уулу менен кезгечти жана мынтип алгачкы тейкдаун эки спортчунун ортосунда. Андан аркы аракеттерди көрдү дагы. Ийгиликтүү болгон умтулуулары. Керек оң колу менен каршылашын муунтуп алгандан кийин Манас Абдыразак уулу кайрадан тейкдаунду көздөйт. Ал эми Кайрат Нургазы уулу Бали деп өзүнүн каршылашын ишенимдүү түрдө удар басып алды жана бул эми самбо эмес, бул жакта аракеттерди ушул соккулар менен муштар менен тепкилер менен дагы коштоосо анда жеңишке жетүү өтө эле кыйын болот да. Балким Кайрат Нургазы уулунун дагы ушул жерде көздөп жатканы бар чыгар. Манас Абдыразак уулу атаандашынын колун байлап алат. Ал ортодо беттешин бүтөрүнөн ушул саналуу гана секундалар калганда Кайрат Нургазы уулу деп аракеттерин көрө алган жок. Айтор калыстар тобунун эми биринчи раундда ошол каршылаштарынын бири-бирин кулатууга болгон аракеттерине гол алды. Экинчи ушул бөлүктүн жүрүшүндө спортчуларга мыкты аракеттерге барышы кажет. Кайрат Нургазы уулу көзөмөлдөөдө, аралыкты сактоодо жана ар бирин ушул аракеттерди мыктылап көрүп койгонго умтулат. Манас Абдыразак уулу түз соккулар менен өз аракетин көргүсү келет. Жана жакынкы аралыктан түз кубаттуу соккулар Кайрат Нургазы уулу эми гана ушул соккуларды ошолдо керек экенин ушул туйгандай. Биринчи бөлүк ушул көңчө күрөшкө башын жасалса, экинчи бөлүктө спортчулар кубаттуу муштар менен бири-бирин жеңгиси келет. Ой-ой-ой. Катачылыктар кечиримсиз болот. Андан катачылыктарды ушул аракеттер көрүлүшү дагы керек. Кайрат Нургазы уулу менен Манас Абдыразак уулу ушул биринчи раунддун башындагыдай эле өз аракетин ийгиликтүү көргүсү да келет. Ой. Ачык стиль бар, андан ары тизе ар бир ушул жолдонгон. Аракеттерин көрөбүз. Аракеттерди көрүүдө ийгилик жаратууга дагы умтулушат. Чыгышкан жок. Аракеттер дагы
төгөрүлөр керек. Жакынкы аралыктан куаттык соккулар менен алмашуулар. Спортчулар жашкан жок, экөө тең. Ушул ар бир кетирген катачылык. Бул эми жеңишти колдон чыгаруу экен дагы. Жакшы туюшат жана Манас Абдыразак уулу Кайрат Нургазы уулунун аттуу соккуларын өзүнө өткөрүп алат. Жана ой лоу кике мынтип тегдаун менен жооп берүүгө Кайрат Нургазы уулу умтулган. Ал эми Манас Абдыразак уулу аракеттерге барат. Мынтип болгон аракеттер жана мынтип буттар тогонок алынып калгандан кийин чын аракет керек. Ой Кайрат Нургазы уулу кереги жок соккуларды өткөрүп алды жана Манас Абдыразак уулу мынтип ошол жаралган кичинекей эле мүмкүнчүлүктү колдон чыгарган жок. Демек Манас Абдыразак уулунун көргөн аракеттери мыктуу боло алды. 9 секунде техническим нокаутом одержал Нургазы Кайрат Нургазы уулу. Мен сиздерден кечирим сурайм. Ошол Кайрат Нургазы уулу чындыгында эле өзүн мыктылап көрсөтө алды. бойцы центра Кагона. Кыргызстандык ушул спортчулардын ортосундагы беттеш кызыл бурчтан чыккан Алыш Беляев жана ушул 20 жаштагы спортчу тайбокс боюнча Кыргызстандын чемпиону. Буга чейин профессионалдык рингте 2 беттеш өткөрүп экөөнү тең жеңишке жеткен Мирбек Качкынбаевдин кол алдында ушул Скорпион спорт клубунда машкан Алыш Беляев учурда ушул 20 жашта экен, эсиңиздерге салып өтөбүз. Ал эми Сыймык Жаныбек уулу тууралуу айта турган болсок, 19 жаштагы спортчунун боюнун узундугу 169 сантиметр. Ошол эрежеси эруж боюнча Азиянын чемпиону. Буга чейин профессионалдык рингте 1 беттеш өткөрүп анда жеңишке жете алган. Алгыр ушул спорт клубунда машкан Сыймык Жаныбек уулу каршылашын жигит алгандан кийинки аракеттер кандай болот? Айтор анын башкартуучулары Асан Касымов менен Актилек Жумабек уулу жана Сыймык Жаныбек уулу атаандашын ушул жерге жигит алгандан кийин ушул рингтин торуна так алгандан кийинки дагы аракеттерин ийгиликтүү көргөн плат. Ал эми Алыш Беляев атаандашын байлап алып ушул ой мыкты канча дагы кутулуп чыгып кетүүгө жетише алды. Жана спортчулардын кайманаттары жок болгон. Ой албетте тайбокстун ушул чемпион экени бул жерде эми Алыш Беляевдики талашсыз. Ал эми ушул күрөшүүдө Жаныбек уулу Сыймык өзүнүн аракет мыкты көргөн плат. Жана Сыймык мынтип каршылаштын колун кайрууга болгон аракет жана Алыш Беляев бул жерде тайбокс аздык кыла турганын менимче туюп кийинки ушул каршы беттештеринде күрөштү дагы эске ала жүрөт деген ойдобуз. Ал эми Сыймык Жанбек уулу ушул профессионалдык рингдеги экинчи жеңишине жетет жана экинчи жеңиши анчалык кыйынчылыкты туудурган жок. Эгерде эле каршылашын ушул буттары менен колдору менен жолдогон кубаттуу соккуларын гана эске албай турган болсок, биз кийинки кармашты күтөбүз.
демек ушул Талас Абдыразак уулу жана Бекболсун Мамытовдордун ортосундагы кармаш 61 килограммга чейинки ушул салмактагы беттештер. Буга чейин ушул Бекболсун Мамытов тууралуу айта турган болсок, WEF Selection 7 жана WEF Selection 20 турнирлеринде жеңишке жете алган. Профессионалдык рингте ушул эки беттеш өткөрүп экөөнө тең жеңишке жеткен Бекболсун Мамытов 24 жашта, боюнун узундугу 167 сантиметр. Ал ушул жашты спорт клубунда Нурдастан Абдуллаевдин кол астында машыгууларын өткөрөт. Ал эми Талас Абдыразак уулу тууралуу айта турган болсок, боюнун узундугу 174 сантиметр, 23 жаштагы спортчу буга чейин WEF Amateurs турнирлеринде жеңишке жетип келе алган. Жана тейкдаун Бекболсун Мамытовдон. Досунда бар аракеттердин ар бири күч жана кубаттуу соккуларды жолдоду Бекболсун Мамытов. Азамат азыр өзүнүн ушул түз жептерин, свингтерди, кросстордой тор бардык аракеттерди көргө умтулду Талас Абдыразак уулу. Каршылаштын мынтип бурчка такап алгандан кийин ушул кызыл бурчтан чыккан Талас Абдыразаков узун сокку менен кирип барган, бирок андан ары каршылаштын аракеттеринен котулуп чыгып кетүүгө Бекболсун Мамытов жете алган. Жана Бекболсун Мамытов менимче каршылаштын соккусунан кулаган эмес. Албетте бул жерде ушул каршылаштын соккусунан кулаган жок болгону Талас Абдыразак уулунан ушул артыбызды качам дегенде гана Бекболсун Мамытов кулап кала алды. Жана спортчулардын аракеттерин көрөбүз. Мына ушундай абал болчу, бирок жок, мындай отурган эмес, жок, отурган эмес болчу. Демек калыс мынтип жаткыртып баштап койду. Демек эми калыстын баштаганын биз эч кандай четке кага албайбыз. Жана ар бир аракет, ар бир жолдонгон кубаттуу сокку спортчулардын өзгөчө ийгиликтүү аракеттеринин дагы кабар берет. Жана Талас Абдыразак уулу бачан профессионалдык рингте беттешин көргөн эмес. Жана Талас Абдыразак уулу кубаттуу соккуларды жолдоону көздөйт. Эки спортчу тең чындыгында ушул буга чейинки 61 килограммга чейинки салмак чембирдиктеги мушкелердин жанында өтө бир ушул көзгө толумдуу, ынанымдуу беттешти дагы өткөрүп өтсөк болот. Жана Талас Абдыразак уулу 3 бурчтукка каршылаштын алууга умтулат. Бекболсун Мамытов 3 бурчтук ыкмасынан чыгып кетүүгө толугу менен ашыгууда. Жана анын аракеттери эми оңунан чыгабы байкап көрөбүз. Ой. Аракеттер бар. Бекболсун Мамытов Талас Абдыразаковдун мынтип байлоосуна чоолгандан кийин чыгып кетүү үчүн бар күчүн, бар аракетин жумшоодо. Жана жок, калыс канча дагы беттешти токтотту. Бекболсун Мамытов багынбоону дагы көздөгөн. Демек биз Талас Абдыразак уулун ушул жеңиш менен куттуктайбыз. Чындыгында ушул мыкты жеңишке жете алды, өз аракетин көрдү дагы мыкты боло алды. Демек ар бир аракет, ар бир жеңишке болгон умтулуулар бул эми ийгиликке дагы алып келсек болот. Биз Талас Абдыразак уулунун жеңиши менен куттуктайбыз. Ардактуу мекендештер, кызматыңыздарда мен Бактияр Кыдыралиев болдум. Кайрадан амандашканга чейин деп коштошомун. Барыңыздарды спортты сүйгү жана спорт менен машыгууга дагы чакыра кетмекчимин. What they fed to what